Биз Коопсуз өлкө долбоорунун алкагында ишке ашырылып жаткан жаңы санарип көзөмөл системалары менен таанышып жатабыз. Бул долбоордун негизги максаты жол кырсыктарын алдын алуу, коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана жол кыймылын тартипке келтирүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө Бишкек Нарын-Тооругард автожолдорунун тиркелеринде аппараттык программалык комплекстер орнотулуп, система этапы менен ишке киргизилип иштеп жатат. Коопсуз өлкө долбоорунун алкагында 2026 жылдын башынан бери Бишкек шаарынын Бишкек-Кордай, Бишкек-Нарын-Тооругард, Бишкек-Балыкчы-Чолпон-Ата Каракол, Бишкек-Ош автоунаа жолунун Чүй облусундагы аймагындагы бир нече жерлеринде аппараттык программалык комплекстер орнотулуп ишке берилди. Аппараттык программалык комплекстер коопсуздук куурларын тагынбоону, карама-каршы тилкеге чыгууну, ылдамдыкты чегинен ашырууну, жол белгилеринин талаптарын аткарбоону, ошондой эле коопсуз шаардын камераларына түшүп, төлөнбөгөн айып пулдарды аныктайт. Мындан тышкары автоураган мобилдик комплекстери автоунааларды автоматтык түрдө таанып, издөөдө жүргөн же башка эреже бузган транспорт каражаттарын аныктай алат. Автоураган мобилдик комплекстери жол кыймылын көзөмөлдөөнүн заманбап санариптик чечими болуп саналат. Бул система патрулдук автоунааларга орнотулуп, кыймыл учурунда да, токтоп турган учурда да жол кырдаалын автоматтык түрдө жазып алууга мүмкүндүк берет. Комплекс 6 камера менен жабдылып, патрулдук унаанын айланасындагы абалды толук камтып, аба ырайынын бардык шарттарында туруктуу иштейт. Видео модулу атайын айнек тазалоо системасы менен камсыздалып, жабдуулар корголгон корпустун ичинде жайгашкан. Камералар аркылуу алынган маалымат мониторингке чыгарылып, кызматкер тарабынан реалдуу убакыт ичинде көзөмөлдөнөт. Ошондой эле система дүйнөнүн 90дон ашуун өлкөсүнүн мамлекеттик номерлерин жогорку тактык менен таанып, маалымат базалары аркылуу автоматтык текшерүү жүргүзөт. Натыйжада издөөдө жүргөн, жол эрежелерин бузган же каттоосу боюнча шектүү транспорт каражаттары ыкчам аныкталат. Бул технология жол коопсуздугун камсыздоодо жана укук бузууларды алдын алууда маанилүү ролду ойнойт. Ошондой эле Ички иштер министрлиги тарабынан жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу жана укук бузууларды ыкчам аныктоо максатында колдонулуп жаткан системалардын бири катары 3 буттуу мобилдик видео көзөмөл камералары иштеп жатат. Бул 3 буттуу мобилдик камералар жол кыймылын убактылуу көзөмөлдөөнүн эң ийкемдүү жана натыйжалуу техникалык каражаттарынын бири болуп саналат. Алар негизинен стационардык камералар орнотулбаган же кошумча көзөмөл талап кылынган жол тилкелерине жайгаштырылат. Бул жабдуулар атайын штативке орнотулуп, тез арада коюуга жана башка жерге көчүрүүгө ыңгайлуу. Ошондуктан алар жол кырсыктары кескин көбөйгөн аймактарга ыкчам түрдө жайгаштыруу максатында пайдаланылат. Жалпысынан алганда бул 3 буттуу мобилдик камералардагы стационардык системаларды толуктап, Коопсуз өлкө долбоорунун алкагында жол коопсуздугун камсыздоонун маанилүү элементи болуп эсептелинет. Республикасынын Ички иштер министрлиги 3 буттук мобилдик камераларды, автоунааларга орнотулган жабдууларды жана аппараттык программалык комплекстерди колдонуп, кырдаалды жеринен көзөмөлдөшөт. Демек, урматтуу жарандар, сиздер ар дайым көзөмөлдөсүздөр. Жол эрежелерин сактоо ар бириңиздердин коопсуздугуңуздар үчүн өтө маанилүү.
Долбоор этапы менен кеңейтилип, жакынкы мезгилде өлкөнүн башка негизги автоунаа жолдорун камтуу мерчемделүүдө. Ички иштер министрлиги белгилегендей, мындай санариптик чечимдер жол кырсыктарын азайтууга, айдоочулардын жоопкерчилигин жогорулатууга жана коомдук коопсуздукту чыңдоого багытталган. Коомубуз тынч, жолдорубуз коопсуз болушу ар бирибиздин жалпы жоопкерчилигибиз.